2025-жылдын май айында Кыргыз улутунун байыркы тарыхын жана географиясын дүйнөлүк илимий чөйрөгө таанытууда чоң кадам жасалды. Ош мамлекеттик университетинин профессору, белгилүү окумуштуу Курманали Матикеевдин Кыргыз улутунун тарыхый географиясы аттуу илимий китеби АКШнын Калифорния штатындагы Publishing Genie басмаканасында англис тилинде басылып чыкты. Эмгек Кыргызстандын гана эмес, Борбор Азия элдеринин түптөлүшүнө, саясий түзүлүштөрдүн өнүгүшү менен жоголушуна, ошондой эле Алтай чөлкөмүндөгү көчмөн маданияттардын тарыхына жаңыча көз караш сунуштайт. Биздин элибиз байыркы эл дейбиз, каганат дейбиз. Ушул мезгилге чейин бир дагы неме тарыхчы же бир дагы окумуштуу каганатыбыз каякта экенин эч ким билбейт. Просто эле каганат болгон дейт, туура каганат болгон каякта болгон. Анан биз мактанабыз империя каякта болгон. Ушул азыркы кичинекей жер бизге империя болуп эле. Анан буларды аныктоодо Оғuz хандын немеси китеби, Оғузнаме кыргыз деген сөз 40 деген сөздөн келип чыккан. Кыргыз деген сөз Оғуздун 40 баласы дегенди түшүндүрөт. Ошондогу маалыматтар пайдаланды. Автор өзүнүн изилдөөсүндө Манас эпосуна, байыркы санскрит сыяктуу тилдерге жана тарыхый жазууларга таянуу менен Кыргыз элинин терең тарыхы бар экенин далилдөөгө аракет кылган. Ошо 70-жылдан баштап материал топтоп, анан кийин мына 19-жылы гана чыкты да. Ошондо бир 40 жылдык өмүрүм кетти. Анан мен материалды топтогондо баягы адабияттардын азыркы туспалда алганыбыз жок. Жана китеп немеде көрдүңөр, менде пиктограммадан баштап, деген манускрипт, санскрипт дегендер, анан кийин мына Урал Баатыр эпосу, Көроглу эпосу, Гилгемеш эпосу, койчу биздин илимге белгилүү болгон тарыхый маалыматтарды топтодум. Китеп 400дөн ашык беттен турат жана анда байыркы карталардын сүрөттөрү камтылган. Бул сүрөттөр аркылуу кыргыз эли жашаган аймактардын өзгөрүшүн жана көчмөн элдердин кыймылын байкоого болот. Кийинки доорлордо ошол жер суу аты кантип өзгөрүп кетти? Мисалы, мына кечели айрыкча Союз мезгилинде, биздин Союздан кийинки мезгилде жер суу аттары өзгөрүп кетпедиби? Мына ошолордун өзгөрүү себептерин дагы анализдедик. Анан бул жерде дагы бир эң жакшы материал болуп Шолборгтун картасын таптым. Шолборгтун картасы бул 7-8 кылымдагы кыргыздардын таркалган аймагы. Бул эмгек өзүнүн мазмуну, тереңдиги жана илимий жаңылыктары менен эл аралык деңгээлде жогору бааланып, дүйнөлүк илимий стандарттарга ылайык сертификатка ээ болду. Бул кыргыз тарыхын дүйнөгө таанытуудагы чоң жетишкендик деп айтсак болот. Ар бир бөлүмдө фактылар терең талданып, кыргыз элинин тарыхы кеңири чагылдырылган. Окутуучулар белгилегендей, автор маалыматтарды терең изилдеп, Манас эпосы, байыркы жазуулар, көчмөн элдер тууралуу далилдер менен бекемдеп берген. Кыргыз элинин таркалуусу, алардын азыркы кээ бир адамдар айткандай азыркы Кыргыз Республикасынын аймагында эле эмес, кыргыздардын таркалуусу Байкал, Алтайлардан баштап туруп, азыркы Каспийге чейин, ошол эле учурларда кээ бир элдердин айтылууда, бул жерде гректер жөнүндө, Мисир, Египет жөнүндө маалыматтар берилет. Демек, ошол маалыматтар берген учурда ошол жерде кыргыздардын жашаганы, кыргыздардын бир эле азык чөйрөдө эмес, бир нече чөйрөдө жашаганы тууралуу маалыматтар. Ошол эле учурда кыргыздардын илимге болгон көз карашы, кыргыздардын илимий дүйнөнү таанып билүүсү бул китепте берилет. Биздин географтарга Матикеевден сабак алган студенттер анын бул жетишкендигине абдан сыймыктанышат. Алар агайдан изилдөөгө түрткү берген сабактарды алган, улуттук баалуулуктарды ардактай билүү сезимин үйрөнүшкөн. Аталган эмгек 2019-жылы кыргызча чыккан болсо, быйыл англисче басылып дүйнөгө таанылды. Эми китеп АКШнын 250дөн ашуун жогорку окуу жайларына таркатылары күтүлүүдө. АКШ Конгрессинин китепканасына киргизилген бул эмгек кыргыз элинин тарыхын дүйнөлүк деңгээлде таанытуучу баалуу булак. Белгилүү окумуштуулар арасында ал тарыхый географиянын жаңы мектебин жараткан иш катары бааланууда.